Ассаламу алейкум. Менин атым Сагынбаев Белек. Беловодскийде турам. 2016-жылы баштагам. Ошол убакта койду жакшы түшүнгөн байкелерди ээрчитип барып алгам. Андан кийин 2017-жылы Рамис Жумабаев менен таанышып калып, ошол жигит аябай көп жардам берди селекция жагынан. Койлор алдым, андан бооз койлор, кочкорлорду алдым. Ошентип кызыгып кеттик. Өзүмдүн кесибим боюнча негизи славянскийде юрфакты бүткөм. Анан бир кесибим менен иштедим, бир 10 жылдай иштедим. Анан ошо үйдүн баягы кичүүсү болгондон кийин үй чоң үй. Анан айыл да ошентип айылга келишке туура келди. Бул койлор мисалы турмушта ар кандай нерселер болот, мындай кээ бир жерден мындай расстраиваться этесиң, андай мындай болот, анан баягы нерв болосуң келип, койлорду карап, өзүңдү өзүң успокаивать этесиң да. Келип көрүп, тигинсин көрүп, баягы өзүңдүн эмгегиңди, өзүңдүн результатын көрүп, чоңоюп аткандарын көрүп, мисалы келип өзүң машалла деп суктанып, өзүң баарын унутасың да. Тиги анча мынча алган стресс, тиги булардын баарын бир сыйра карап, үйгө келгенде дагы үйгө кирбей бир сыйра сарайларды карап, мал чарбаны карап, анан үйгө мындай сыртынан карайсың да, анан үйгө кирип кетесиң. Үйдө келинчек кыйкыртайын, мал жыттам каласың депчи. Кеңешке чечтеп, ага болбой эле парадный кийим менен болсо да сыртынан карап коюп. Тойдон келсең деле. Хоть тойдон келсең, хоть каяктан келсең. Менин тажрыйбам боюнча тиги негизи картан койлордон баштагам да. Картан койлорду алгам да, эми бооз койлорду алгам. Бооз койлорду алып, ошолордон баштагам да негизи. Анан аларды жакшылап үйдөн карап, баягы 2-3 туудуруп алдым да ошо бооз койлордун. Эми ал тоже кол сатып алган, конечно, кол сатып алган да жакшы, баягы линиясы жакшы болсо, аны бир 10 жыл колдонсоң болот да. Эми ушул жерде где-то 80 баштай, баш аягы козу, койго, кочкор менен аралашып. Эртең менен 2 беде түк беребиз. Анан кийин жарым мөшөктөй жем жейт, дробленый жем жейт, жүгөрүнүн качаны менен дробленый жемин жейт. Андан кийин сразу эле силос салам, болду. Где-то эртең менен ошого 1 саат убакыт кетет да. И кечинде кайра ошо чөп салып туруп, анан кийин чөбүн жеп бүткөндөн кийин силос салып коебуз. Эми силосту кенен эле салам, каалашынча, жешинче. Ошол в принципе бир күндө бир 2 саат убакыт кетет. Могу быйыл могу токтулардан төл күтүп атабыз, буюрса. Булар алты тең буйруктун кыздары. Өзүбүздүн муктажыбызга жетпей атпайбы, мисалы арашанчы. Алабыз дегендер аябай көп, анан баягы еще алабыз деп жакшысын истегендер андан көп. Спрос болгон үчүн баа болот да. Кой тынч да, мындай көп нервничатпейсиң. Өзү менен өзү курсагы ток болсо эле жата берет да буларга. Башка эчтеке кереги жок да.